Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт өкүлү, урматтуу президент өкүлү. Мен бул жака чыккан себеби, урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө маалым болгондой, өкмөттөн тараптан түзүлгөн экспедиция Улуу жана Кичи Памирге барып, өз миссиясын аткарып келди. Ошол бордоштордун аманаттарын жеткирип коюу милдетим аткарып коеюн деп чыгып атам. Өкмөт тараптан 3 миллион сомдук гуманитардык жардам, андан тышкары бир топ өкмөт уюмдарынан кийим кече жана күнүмдүк керектелүүчү тамак аштар жеткирүүдө. Иш сапарын жыйынтыктап келди. Ырасы билип кете турган жагдайлар бар. Урматтуу депутаттар, былтырга салыштырмалуу быйыл бир аз оор болду. Себеби Тышкы иштер министрлиги өз убагында Тажик Республикасы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп алгандан улам бир топ кармалар болду. Жыйынтыгында президенттик аппараттан Сапар Исаков мырза киришүүсү менен оң жагына чечилип барып келдик. Дагы деле жагдай оор десем жаңылышпайм. Салыштырмалуу башка 2 жылдын ичинде бир топ жылыш бар. Ошол эле мезгилде Тажик тараптан, Афганистан тараптан дагы көмөк көрсөтүүдө, паспорт менен камсыздандырууда бир топ жылыштар бар экендигин биз ынандык. Өкмөт тараптан Абдрахман Манакимовичке дагы ырас билдирип кетет элем. Ошол күч структуралары менен бирге, чегарачылар менен жана башкалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, атайын куралданган, атайын топ бизди коштоп барып келди. 2 топко бөлүнүп бардык. Биз Улуу Кичи Памирде Алиасбек Төлөбашев баштаган топ барды. Ал эми Улуу Памирде мен баштап барып келдим. Ошол жерде бир күн түнөп, алардын турмуш тиричилиги менен жакындан таанышып, угуп көйгөйлөрүн келдик. Негизги көйгөйлөрдүн бири катары Ашырбек Мойдонович. Алардын эң бир терең суранычы ушу балдарын алып келип туруп интернатка окутканга жардам берсеңиздер деп жатат. Ошону келерки окуу жылына тийиштүү комитетке тапшырма берсек, урматтуу Рой Закирович, биз дагы иште иликтеп чыгып, 10дон 20 баласын алып келип окутканга мүмкүнчүлүк түзүп берсек. Андан сырткары ошол жерде Афганистандагы биздин ыйгарымдуу өкүлүбүз Авазбек Абдыразак мырза менен дагы баарлашканыбызда, ал киши дагы жыйын баягы тактап документтерин, канча жаран бар, канча Кыргызстанга барам деген ой максаты бар, же башка маселелер бар, ошолорду иликтеп бере турган болду. Акырында айтарым, урматтуу Ашырбек Мойдонович, келерки жылга эгерде ушундай түзүлө турган болсо, биз тамак аш эмес, көбүрөөк курулуш материалдарынан жардам берсек, себеби алар дагы бир жерде аныкташып туруп, ошол жерге тийиштүү медициналык пункт жана башкаларды түзүп алайын дейт. Мугалим жана дарыгерлерди жиберсеңиздер, ай сайын $400 төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар Афганистан мамлекети деп, ошол жердеги Ажырайым деген мырза чегарачы өзүнүн кепилдигин алып атат.